Жалал Абад облусуна караштуу Ала Бука районунун Телман айылындабыз. Бул айылдагы фермерлер негизинен ири мүйүздүү малдарды кармап, алардын этин, сүтүн сатып киреше табышат. Ушул багытта иш алып барган Шаролле кооперативинин мүчөлөрүнүн даласындабыз. Бул кооператив азыркы учурда өзүнүн атайын тоют даярдоо үчүн жерлери, техникасы жана даяр продукциясын сатуу үчүн өнөктөштөрү бар. Бирок дайыма эле мындай болгон эмес. Assalamu alaikum. İşilgeri olsun. Ruhsat olsa sizden çakan mayak alaba. Qanday siz денсаулыгыңыз жакшы? Биз келген учурда Шаролле кооперативинде иш кызуу жүрүп жаткан кез экен. Тагыраагы фермерлер жүгөрүн ооруп, чогултуп, тоют даярдап жаткан учуруна дал келдик. Кооператив 2018-жылы биз баштаганбыз да буну. Өзүбүзчө аракет кылып. Бирок ортодон анча убакыт өттү, кичине жетишпештиктер болду. Кыскасы 2020-жылы кооперативибиз түзүлгөн. Толук түрдө. Кооператив толук түрдө түзүлүп, анан кийин биз Подор, Арис уюмдары менен бирге иштешип, биздин ошо канчадан бери жетише албаган ошо техникаларга азыр мына Кудайга шүгүр жетиштик, алдык, мына бардыгын иштетип атабыз, өзүңөр көрүп турсуңар. Эми дагы өзүбүздөн сырткары кооперативдин мүчөлөрүнөн сырткары район аймагында кызыккан фермерлерди деле жумуштарын кылып берип, ошо силосту кантип даярдаш керек, шу ыкмалар жөнүндө деле ошолорго колдон келген жардамды берип атырбыз. Рынокторго чыгууду камсыздоо долбоору менен бирге иштеген бизге абдан пайдалуу жактары көп болду. Эми буну айта кетсек, бизди ошо билбеген нерселерибизди окутту, үйрөттү. Практика жүзүндө Жалал Абад шаарында, Базар Коргон шаарында ошо жакшы ийгиликке жетишкен фермерлер менен барып тажрыйба алмашып, ошо жактарын үйрөнүп келдик, бизге пайдалуу жактарын. Эми биз ошо $79.100 грант менен жапкам. Ошону бардыгына техника шаймандарын алганбыз. Буга мисалы менен артыңарда көрүп турган бул силосоуборочный прицепной комбайн Челикел, бул Туркияныкы. Будан сырткары биз сеялка алганбыз, пресс-подборщик, роторный косилка, грабли пальцевые, дагы бир жаңылык гранулятор алганбыз. Саатына 800 килодон 1 тонна 200 килога чейин. Кийин разбрасыватель навоза деген присоп, о техника район боюнча жок, азыр бизде эле бирөө туруп. Көң чачып берет. Көңдү кыкты чачып берет. Шаролле кооперативи асыл тукум породадагы малдарды бордоп семиртүү боюнча иш алып барат. Фермердик топтун мүчөлөрү рыноктарга чыгууну камсыздоо долбоорун алкагында малды талаптагыдай күтүү жана тоюттандыруу, тоют өндүрүү жаатындагы билимдерин жогорулатышты. Ошондой эле кооперативдерди жана бизнести башкаруу жаатында билим алышты. Муну менен катар кошумча нарк чынжырынын негизинде түзүлгөн келишими бар. 70-80 чакты уюбуз бар азыр. Биздин кооператив 15 мүчө болсок, 70-80 тегерегинде уюларыбыз бар. Негизиндеги эт багытында мясомолочный. Биз основной эт и сүт эле тапшырабыз. Булардын ичинде эт багытындагы уйлар бар и мясомолочный уйлар бар. Мисалы, өзүнүн алато, сүт багытындагы сментал мясомолочный. Булардын эти мраморный мясо деп коет. Жана мировой рынокто булардын эти $100 чейин 1 килограммы. Мраморный мясо, 1 кабат эт, 1 кабат май. Шундай кетет. Направлениеде. Эми кызык болуп атат да, буга чейин сиздер кооператив түзүлгөнгө чейин ар кимиңиздер өзүнчө иштеп. Өзүнчө жеке Өзүнчө иштегенде этти кантип сатат элеңиздер, кандай экспорт кылат элеңиздер? Жалпы эле экспорт. Бизде негизи экспортко биз чыга элекпиз. Биз башында өзүбүз жеке иштегенде букаларды багып, бизде мисалы жылына мисалы 15-20 бука баккан болсок, букалардын эң алдыңкы килограммдары 1 тонна 150, 1 тонна 200 килограммга чейин букалардын жубай веси жеткен. Биз ону өзүбүздүн биринчи районда букаларды ошо касаптарга өткөрүп, одан кийинкиси Өзбекстанга чейин чыгарганбыз букаларды биз. Эт багытында. Биз кошумча нарк чынжырчасы боюнча
Биз ошо этти өткөрүп баштайбыз. Бизге буну жеңилдик жактары. Биз өзүбүз кооператив мүчөлөрү ошо бодо малдарды багып, букаларды ишканага өткөрөбүз. Бизге сатыш жеңилдиктери жакшы буюрса. Биз мурундары кыйналчу элек. Уже базарга алып чыгып, үйгө клиент келип, о менен баазы биздин жаңы ишканада артыкчыл жактары биз живой веске өткөрүп беребиз. Кооперативдин ийгиликтүү иштеп жатышына анын ар бир мүчөсүнүн салымы чоң. Алсак өзүнүн жерин бергендер, чет өлкөдөн билим алып келгени, техника, асыл тукум букаларын кооперативдин балансына өткөргөнү жана техникаларды көзөмөлдөп оңдоп турууну өз милдетине алгандар бар. Бул паяга караганда сиңимдүүлүгү көбүрөөк болот. Мекеси менен, дүмбүлү менен болот. Белки мекеге караганда бунун сиңимдүүлүгү ал 50% болсо, бул 70-80% сиңимдүүлүгү көбүрөөк болот. Витаминдери менен болот. Биздин кооперативдин быйыл силосубуз 200 тоннага расчет алганбыз. Азыр уже 100 тоннадай даяр болуп калды. Дагы процесс жүрүп атат уже калган 100 тоннага үлгүрөсүздөр. Силостун пайдасы сүттү көбөйтүп берет. Анан ичинде витамин болот. Бул силосту мурда биздин деле түшүнүк жок болчу. Бизге рыноктарга чыгуу камсыздоо долбоору менен келишип окуткан. Кандай даярдашты, кандай абасын чыгарышты, кандай беришти, ошол менен үйрөтүп кетишкен. 2 айда же 1 айда келишип үйрөтүп турушат. Окутуп, кандай даярдаш керек силосту. Шароле кооперативинде бүгүнкү күндө 15 мүчөсү бар болсо, алардын ар биринин орду өзгөчө. Себеп дегенде, бирөөсү ветеринардык, башкасы бухгалтердин кесибин аткарса, дагы бирөөсү жетекчилик, башка бирөөсү техниканы карап, аларды оңдоп түзөө менен алек. Ал эми Сахипжан байкенин милдеттери болсо, иш жүргүзүүчү кызмат менен алек. Сахипжан байке, кооперативде сиздин жумуштарыңызга эмнелер кирет? Биздин жумуштарга ушу талага чыгып, талада иштегенде элди бөлүп, адамды санын калгандарын эс алууга жөнөтүп, ошентип иштерди бөлүштүрүп, бирөөдөн бирөөдү көң калбаш үчүн бөлүштүрүп иш кылабыз. Сиздердин кооператив азыр ийгиликтүү жумушун баштап турган убак экен. Жалпы эле Кыргызстандын башка аймактарындагы фермерлерге да сиз кооператив түзүүнү, ушундай жол менен иш алып барууну сунуштайт белеңиз жана эмнеге? Мен бул кооператив түзүштү Кыргызстан Республикасындагы фермер, жеке чарбаларга сунуш кылат элем. Себеби кооперативдин бир жакшы жери, кооперативде бир нерсени өстүрүү оңойрак болот. Себеби азыр Кыргызстандагы эң жакшы проекттерден бирөө дүйнөлүк рынокко чыгыш. Дүйнөлүк рынокко чыккандан кийин, мисал, чет мамлекеттен келген инвестор объем сурайт о. Мисал, дыйканчылык боло турган болсо, тонна боло турган болсо, этти деле тонна боло турган болсо, дагы бир нерсенин көлөмүнө. Ошон үчүн мисал кооператив болуп Кыргызстанда дагы мурдагыдай кооператив болуп түзүлсө, плюсовый жактары көп. Техника алдыш жактары бар. Арзан, баада, мисал, кооперативге лизингге 0,6%га техникаларды бериш жана жолго коюлган азыр Кыргызстанда оңой жактары. Кооператив мүчөлөрү бүгүнкү жетишкендиктери келечекте чоң ийгиликтеринин башаты экенин белгилейт. Алдыдагы жылдарга өндүрүшүнүн мүмкүнчүлүктөрүн өстүрүү так пландалган. Алсак 2025 жылга чейин бир жылда 90 баш эт багытындагы бука өндүрүп чыгуу. Бул максатка жетүүдө рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору сыяктуу колдоолор алар берген билим чоң мааниге ээ. Алабука Кыргыз эт ишканасы кошумча нарк чынжырчасын алкагында кооперативден сапаттуу эт алат жана туруктуу чейки зат берүүчүлөргө ээ болот.
Ветеринарлар кооперативге кызмат көрсөтүү үчүн жумуш алышат. Башка фермерлер да тоют сатып алып, кооперативдин техникасын пайдаланышат. Баса, кооперативдин аты Францияда кеңири таралган эт багытындагы Шаролле асыл тукум ири мүйүздүү малдын атынан коюлган. Дүйнө жүзү боюнча эң сапаттуу эт өндүргөн фермерлер так ошол Шаролле породасын кармашат.